19-декабрь өзү басып келген баламды мага өлүк кылып колума тапшырып беришти. Наристенин атасы Токтомуш Жекшенбай уулунун социалдык тармактагы кайрылуусуна ылайык Каргаша айне жана баланы коргоо улуттук борборунда болгон. Ал мындан 2 жыл мурун уулу ак кан менен ооруганы аныкталганын билдирди. Ал баласын Индияда 6 ай дарылатып келген. 13-декабрда буга чейинки кадимкидей эле процедурабызды алганы ушул жалдагы онкологияга келгенбиз. Ушул жерден алып жүрчүк. Врачтардын шалаакылыгынан, врачтардын халатный отношениясынан баламды бүгүн мынакей 19-декабрь өзү басып келген баламды мага өлүк кылып колума тапшырып беришти. Бул эмнеден болот? Могул дары. Ушул дары баламдын жүлүнүнө сайылыш керек болчу. Жүлүнүнө. Бул дары деген калып калган сайылбай. Венага сайыла турган винкристин деген венага сайыла турган дарыны врач ошону карабай шалакы кылып эле баламдын жүлүнүнө сайып алган. Бир врачтын ошибкасынан, бир врачтын мен сүрөтүн коюп коем могул жерге. Бир врачтын ошибкасынан баламдан бүгүн айрылып турам мынайки. Наристенин атасы дарыгерлер күнөөсүн моюнга албай жатканын айтууда. Алар жүлүнгө сайыла турган дары калып калганын көргөндө гана дарыгерлер адашып калганын түшүнгөнүн белгиледи. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлиги тастыктап, окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын айтты.